Саламатсыңарбы? Эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Экономика жана коммерция министрлиги кумарканаларды, оюн автоматтары бар залдарды жана лотереяларды ачуу тууралуу долбоорду коомдук талкууга алып чыгышты. Биз бүгүн ушул кумарканаларды ачуунун зарылчылыгы барбы деген теманын айланасында сүйлөшөбүз. Биздин талкууда конокто жарандык активисттер Мавлян Аскарбеков менен Гүлжигит Исаков болмокчу. Саламатсыздарбы? Мавлян мырза, алгачкы эле суроомду сизге узатайын. Сиз ушул долбоорду колдогондордун бири болуп атасыз. Эмне үчүн колдоп атасыз? Мен жөлү себептерди айтып берейин. Мен студенттик кезде ушу жатаканада жатып окудук. Баягы биз жөнөкөй карапайым үй бүлөнүн баласымын. Бишкек шаарында ошо 2002-жыл, мен жаңылбасам, Хаят жатак мейманканасын билесиздер, ошол жерде чоң казино ачылган. Ошол казинонун инвестору Улуу Британиянын Джон Харрис деген миллионер киши экен, мындай джентльмен, ошо келип ачып, анан Бишкек боюнча кастинг өткүзгөн, англисче билген, мындай бою узун, мындай өзүнүн талаптарына ылайык. Анан биз ошол жактан конкурстан өтүп мен иштеп калгам. Англис тилине билгенге байланыштуу иштеп калгам. Түндө иштечим, күндүз окучум, анан абдан жакшы айлык алчым. Салыгын төлөчүм, соцфонд төлөчүм, жаман иштерге барбачы ал казино. Бүт салыгын убактысында барынчасына кайра төлөчүм. 12-15 миңге жакын улан кыздар иштечи ошол кезде казинодо. Мо Бишкекте эле мен жаңылбасам 50ден ашык казинолор болчу. Бирок ал убакта чынында казинонун иштеши аябай начар болчу. Каалаган жерге ачкан, каалаган бандитизм ушундай болуп кеткен да, аябай жаман болуп кеткен. Бирок ошо биз иштегенде ошол казино, мен кийин өзүм кеттим, чет өлкөгө гастарбайтер болуп кеттим. Казино 2012-жылы Жогорку Кеңештин 2 депутатынын мыйзамынын негизинде жабылат. Мен эми кыскача айтып берейин, бул мындай болот. Кыргызстанга 2000-жылы келип казино ачылат. Казинолор ачылып, иштешет казиного, биздин мамлекетке бүт Кытай, Россия, Турция, Борбор Азиянын бардык мамлекеттеринен агылып келип, ушул жерде казино ойношчу. Казак мамлекети, казак бизнесмендери бизге келип ойночу Борбор Азиядан. Өзбеги, тажик бүттү келчү. Анан казак бизнесмендер айтат: "Кыргыздар жазып аткан бизнести биз эмнеге жаза албайбыз?" деп. Келгиле бизнес ачабыз деп туруп, мамлекеттик деңгээлде долбоор иштеп чыгып, Капчыгайга чоң инвестиция тартып келишет. $миллиард инвестицияларды. Себеби Капчыгайда эчтеке жок эле. Отелдерди салат, ресторандарды, инфраструктура, жол баарын салып туруп казино ачышат. Бирок ал казино иштебейт. Себеби Бишкектеги казинолор күчтүү иштеп аткан болот. Анан эмне болот? Кандайдыр жолдор менен эле 2012-жылы коомдук резонанс пайда болот. Казино бир 10 жылдап иштеп калгандан кийин ортодон эле бир кишилер чыгып эле, мына кишилер өлүп атат, кишилер астылып атат, дегендей мындай дагы бир жөөлөрдү келтирет. Мыйзам жазылат дагы. Кыргызстанда казино жабылат. Бирок Капчыгайдагы казино бүгүнкү күнгө чейин жашынакай иштеп атат. Бул факт, аргумент айтып атам да. Мен ошондо уктум, эми баягы далил болбой жатат, бирок уктум, ошо бир нече уюмдар, журналисттер жана ошо депутаттар $1 миллион алды ошол биздеги казинону жабыш үчүн деген. Бул конкреттүү баягы убагында болгон нерсе. Мен ошондуктан азыр айтып атам, экономиканын жалгыз жолу казинону ачып көтөрүү эмес, казынаны толтуруу эмес, бирок бүгүнкү оор геосаясий абалды эске алуу менен казинону ачып, инвестицияны тартып, казино ачканда бул жалгыз эле казино иштебейт. Мультипликативный эффект домино деп коет. Башка туризмден баштап, таксисттерден баштап бүт башка жааттын бардыгын көтөрө турган жана салым кошо турган ушул экономиканын бир жааты десек болот. Гүлжигит мырза, ушул Мавлян мырза да айтып кетпедиби, ушу Жогорку Кеңештин депутаттарынын демилгеси менен 2012-жылы ушул кумар оюндары жабылган депчи. Анан негизи 2012-жылы жабылса, азыр кайрадан ушул кумар оюндарын ачуунун зарылчылыгы барбы? Мен кесе айта алам. Кумарканалардын ачуунун кажети жок. Бул кайсы баалуулуктарыбыз жагынан алып карайлы, материализмде бир жиштеп туралы азырынча. Азыр дүйнө алмашып атат. Материализмди бир четке жиштирип туруп, азыр улуттук баалуулук, улутту сактап калуу бизге кандай туш тараптан кандай чабуулдар жасалып атат. Ошолордун баарын эске алып туруп, анан
кумарканаларды ачуу керекпи деген суроого келгенде өлгөндүн үстүнө көмгөн дегендей болбош керек. Анткени биз азыр улуттун эң биринчи байлыгы бул демографиясы, эли. Жанагы жердин астында жаткан, жердин үстүндөгү байлыктар алар экинчи, үчүнчү кезектеги байлыктары. Биринчи байлыктары бул адамдык ресурс, эли. Бул тилекке каршы 1991 жылдан бери бизде толтура жумуш ордулары бар болчу, билесиздер. Өндүрүш жайына коюлган. Тилекке каршы 90-жылдардагы жанагы айрым либералдык саясаттагы чет өлкөнүн биздин ичибиздеги коллаборационисттери ошол өндүрүштөрдүн баарын талкалашкан. Талкалап туруп анан элди жумушсуз калтырып туруп, баарын мигрант кылып чет өлкөгө айдады да. Биздин байлыгыбыз кетти мындайча айтканда. Эми ошол элибиз кеткени кетти, анча-мынчасы калды. Алардын калган каткандарын ар кандай идеологиялар менен, идеологиялык коопсуздук маселесин да бир да баса белгилей кетейин. Алардын дагы башына ар кандай акыр-чикирлерди мээлерине толтуруп, улуттун баалуулугун, улуттун улут экенин унуттуруп атат да. Бир жаңы бир өзүнчө өзүнүн улуту менен, мамлекети менен иши жок, бир жаңы муунду тарбиялап атышат. Эми анысы дагы үстөккө осток аз келгенсип, муну 2 тыйындын айынан могу кумарканаларды ачабыз деп атат. Биз Кыргызстанда бюджетти толтургубуз келсе, кумарканалардан башка толтура альтернативалар бар. Азыр убакыт болсо мен аларга токтоло кетем. Кийинчерээк токтоло кетем. Анан да бир нерсени айтып коеюн. Биздин министрлер кабинетинин күнү кумарканаларга ачууга түшсө, анда бул өкмөттүн иши чатак экен. Биз 2020 жылдын октябрь айында кандай лозунгдарды уктук? Алтыныңар кашыктан болот эле. Канаки алтын кашыктар? Кумтөрдөн бизге толтура алтындар кайтмак. Канаки ошо алтындар? Мен азыр цифраларга токтоло кетем. Мына кененирээк убакыт болсун. Рахмат. Жакшы, Мавлям мырза, ушул буга чейин дагы кумарканалар иштеп эле келген 2012-жылга чейин деп айтып атпайбызбы? Анан бирок жабылгандан кийин бул кумарканалар көмүскөдөй иштеп келгенин айтып келишет да. Ошондо ал кумарканалардан түшкөн каражаттар кимдин чөнтөгүнө түшүп атат? Абдан деген суроо бул жакта жаралып атат да. Абдан жөлү суроо. Мен айтайын дегеним, бир нерсе айтайын, биздин көрүүчүлөргө, урматтуу Facebook колдонуучулары, мен деле сиздерге окшогон жаранмын. Мен дагы көп жыл оппозицияда жүрдүм. Анан атайын муниципалдык кызматка барып тажрыйба алайын деп тажрыйба топтодум. Мен деле популисттик же болбосо ооба сонун, ой ачпаш керек, арам болбойт, өлдү калды деп айтып берсем болот. Бирок мен өзүм ошол жакта иштеген адам катары, көз карашым болгон адам катары, чет өлкөдө болуп көргөн адам катары айтып атам да. Бул позициямдычы. Мен бул позицияны 2010 жылы, 12 жылы, анан жаңылбасам былтыр дагы 2 депутат көтөрүп чыкканда айтып чыккам. Бул депутаттар көтөрбөш керек бул маселеничи. Бул маселени өкмөт көтөрүш керек. Себеби депутаттар деген кызыкчылык көргөзүп атат да. Казинону жаап атканда да кызыкчылык болгон, жана мен айткандай келип акча берип. Ачып атканда да кызыкчылык болгон да. Себеби депутаттарга келет, мыйзам жаза кой, биз сага мынча беребиз же казиного үлүшкө киргизебиз дегенчи. Мындай болбош керек. Мындай болбош керек. Өкмөт конкреттүү план түзүш керек. Планга ылайык жашынакай мыйзам жазыш керек. Ошол мыйзамды аткарышын көзөмөлдөө аны ишке ашырыш керек да. Анан жана сиз айткан сурооңузга жооп иретинде, мына азыркы мыйзамды да бир сыйра карап чыксаңыздар, конкреттүү жазылып турат. Кыргыз жарандары киргизилбейт. Эл аралык башка мамлекет, мусулман мамлекеттердин тажрыйбасы эске алынган, чектөө катуу болот деп. Мына азыр жана Ринго Трейд, жана башка деген түшүнүксүз Катран деген бар го, подвалдарга ачып алган арга жерге. Ошолордун баарын жабыш керек. Андай ал казино эмес. Ал элди алдоо. Ал ошол туура эмес нерсе деп айтсак болот да. Ал эми казино деген бул мына Турцияда убагында казино болгон. Жабылган. Азыр кайра мамлекет өкмөт тарабынан бир островто карап, ошол жерге казино курууга киришип жатат. Андан тышкары мына Казакстан, Капчыгай ошондон бери иштеп атат. Кошуна мамлекет айтайын. Бул жагы Кытай. Кытай коммунизм
казино иштеп атат. Целый Макао толтура казинолор иштеп атат. Сауд Аравиясында казино иштеп атат. Мына мен кече атайын Facebookка чыгардым. Сауд Аравиясында мына айтып аткан эле Сауд Аравиясында иштеп атат. Мен дагы бир жолу айтайын, казино бул экономиканы чече турган же укмуш баягы биздин казынаны толтуруп жибере турган экономиканын бир бөлүгү эмес. Бул болгон эле ошо бир туризмди жана бир нече жаатты ишке жандандыра турган эле болгону 2 миллиард сом казынага түшө турган, андан тышкары бир нече жүз орундар, иш орундары түзүлө турган экономиканын бир жааты. Андан тышкары мына Гүлжигит мырза эң туура айтып атат. Мен дагы мына канчадан бери жазып келем. Ири долбоорлор бар. 1000 деген, 10 000 деген орун, иш орундарын түзө турган. Андан тышкары чыныгы мамлекетти экономикалык саясий көз карандыктан арылта турган долбоорлор бар. Мына ошонун үстүндө иштешибиз керек деген ойду мына мен канчадан бери айтып келем. Анан бул долбоорду карап чыксак, ошо кумарканаларга барганга бир эле чет элдик жарандар укуктуу деп атпайбы? Анан бул канчалык кепилдик бар бул нерсеге? Урматтуу мына кымбат айым. Өзүбүздү алдабайлы, Азыр бүгүнкү күндө биз дайыма эле 91-жылдан бери айтылган го. Менчиктештирүү болот, анан биз гүлдөп кетебиз деп. Мына алдыбызда 31 жылдык тарых турат да. Кандай декларациялар болгон, кандай мыйзамдардын демилгелери болгон, антебиз, мынтебиз, айрыкча мына либералдык коомчу кыргызга каршы, улутубузга каршы мыйзамдарды чыгаргандагы бизди жарым жолдо калтырып койду. Эскисин талкалады, жаңысы жукпай атат да. Коомубузду орто жолдо калтырып койду да. Не дем келип атат бул жерде? Биз бул нерсеге күнүбүз түшпөй эле койсун. Бул кумар ишканаларына күнүбүз түшпөй эле койсун. Мен бул жерде кызыктырган нерсе мындай да. Канча акча түшөйүн деп атат. Түздөн түз. Мисалы кумарканаларны азыр даңазалап атышпайбы? Түздөн түз канча киши жумуш орду менен камсыз болот, плюс кыйыр түрдө канча киши жумуш менен камсыз болот. Бул биринчи суроо. Анан жанагы мультипликативдик эффект деп атпайбы? Эффект домино болот деп. Бул жерде эффект домино бузукулук боюнча болот. Кандайча дегенде, бул жерде анткени азыр 2020-жылдын октябрынан бери көбүнө жанагындай кылмышкерлерге амнистия жарыяланып, кылмыштуулук күчөп кетти. Бул жөнөкөй курулай сөз эмес, статистикалардан карап коюңуздар. Ички иштер кызматтарынан министрлердин маалыматтарды алсаңыздар болот, бул ачык маалыматта бар. Сойкулук күчөйт. Арам акчаларды адалдоо, жанагы эч нерсе менен камсыздалбаган доллар бар го. Алтын менен камсыздалбаган жана $100 14 центке, анын өздүк наркы 14 цент да. Ошол фантиктерди, мындайча орусча айтканда фантиктерди кагаздарды алып келип алып, бизге алып келип алып, ар кандай биздин баалуулуктарыбызды мындайча айтканда анча-мынча адашкан жарандарыбыздан сатып алат да. Жерибизди сатып алат. Жанагындай $500,000 алып келген кишилер жарандык алсын деп дагы либералдык бир эле максатка кызмат кылган күчтөрдүн ар кандай аткаруучулары ар кандай туш тараптан улутубузга чабуул жасап атышат. Биз бекем турушубуз керек. Азыр 22-жыл оор өтөт. Ошондуктан биз азыр кумарканаларды жиштирип, биз азыр эгин талаага, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар, тез арада мал багыңыздар. Кирешели болобу, кирешесиз болобу, айырмасы жок, мал багыңыздар. Анткени азык-түлүк коопсуздугу керек бизге. Жер айдаңыздар. Анткени доллар маадамиктен миллионго чыгып кетсин, маадамиктен 1 тыйынга түшүп кетсин. Биз ошол будайды, ошол нанды, ошол азык-түлүктү биз жейбиз. Ошон үчүн биз биринчи кезекте мына оор кырдаалда кумарканаларды бул жакка жиштирип, улутту кантип сактап калабыз ушундай оор кырдаалда. Азык-түлүк коопсуздугун ойлошубуз керек да. Кумарканаларда азыр бирөөлөр келип ойнойт, ал маадамик мейли бир кичине тыйын табат экен, бюджетке акча түшөт экен. Бирок биздин тышкы соода балансында мамлекетибиздин 80-85% импорттоо турат. Бул эмне деген сөз? Импорт. Мигранттарды жана айтып кетпедимби? Сырткы айдаган иштеги өндүрүштү. Мына өкмөттүн 26-жылга чейинки мына Садыр Жапаров, Акылбек Жапаровдардын даярдаган программаларын карап көрдүк да. Жумуш орлорун түзүү боюнча бычакка сап бир сунуш жок. Өндүрүш боюнча 0. Экспортты кантип өнүктүрөбүз? 0. Кантип экономиканы өнүктүрөт? Экономиканы өнүктүрүү боюнча кантип имитация жасай алат? Имитация да жарашпайт да бул жердечи. Экономика
мына биринчи кезекте мына экспорт деп атпаймынбы? Экспортко даярдыктын биринчи кадамы, эгер сиздин өлкөңүз 80-85% импортко отурган болсо, биринчи кезекте өндүрүштү өзүңүздө ачып, ошол өндүрүштө ички керектөөнү камсыз кылгандан кийин бул импортозамещение деп коет. Англичандар буну import substitution деп коет. Кыргыздар буну импорттун ордун толуктоо. Импорттун ордун толуктап, өзүңүздүн ошол талаалап жүргөн жарандарыңызды могул Кыргызстанга алып келип, өзүңүзгө керектүү нерселерди өндүрүп алсаңыз, бул биринчи этап. Тышкы соода балансын сактагандан кийин, анан экинчи этапта көбүрөөк өндүрүп, өзүдөн ашырып, аларды экспорттоого өтсөк болот. Мынакей жумуш ордулары. Үй бүлөлөр ыдырабайт, акчасын уттуруп коюп, ар кандай тагдырга туш болгондор болбойт жарандарыбыздын арасында. Анан жана сиздин сурооңуздан мен алыстап кеттим. Ички жарандар катыша албайт деп атпайсызбы? Мен азыркы биз мыйзамдардын иштебегенин билебиз да. Мыйзамдардын иштебегенин билгенибиз үчүн бул деле катардагы декларация ойдон калат да. Жана байдын балдары Дубайга тияк-бияка барып ойногон. Кире берет деген пикирдесиз. Кире берет. Анан бул жерде маянасы аз болгон ошол жерде коопсуздук кызматкерлеринин аргасынан ошолорду көзүн жумуп киргизгенге мындай мажбур болушат да. Бул жакта да коррупция күч алат деген. Албетте, ал боло турган нерсе. Анан кылмыштуу Мабиян мырза, ушул жерден сизге дагы ушул суроону узатайынчы. Мисалы айтып жатышпайбы, казинолорго чет элдин жарандары гана кирүүгө укуктуу депчи. Бирок биздин жарандар кире албайт деген кепилдик барбы? Мыйзамда так жазылган. Кыргыз мамлекетинин жарандары кире албайт депчи. Эми ачык сөз мындай да. Казиного кыргыз жарандарынан кирсе ким кирет? Бул жигит экөөбүз точно кире албайбыз да. Сиз да кире албайсыз, бул жакта эч ким кире албайт да. Ака кирсе, жана Гүлжигит мырза айткандай байдын балдары кирет. Эми байдын балдары кирсе, теги Кыргызда жакшы макал бар го, байдыкын кол кызганат болупчу. Кирсе кире берсин, бирок мыйзам боюнча алар кире албайт. Биринчиден. Майлам мырза, кечиресиз. Азыр уруксат берсе, мен суроого жооп берип коеюнчу. Анан мыйзамдын акчалары, ал биз кыргыздардын акчалары да, аларды жок. Сиз эң туура айтып атасыз. Ошол арам акча тапкандар бүгүн Капчагайда жүрүшөт, Дубайда эз алып атышат, казинодо эз алып атат Дубайда. Дубайда алар тиги хачта жүргөн жок, алар казинодо эз алып атат. Ошол акчаны коротуп атат. Буга чейин да коротуп келген, аз да коротуп атат. Жана сиз айткандай, колунда бираз бар, анан бирок ошо кумар оюнуна байланып калгандар бүгүн дагы биздин ар кайсы подвалдарда жана Ринго Трейд бирдегеден ойноп жүрөт. Мындай да, биз момундай жеңил ойлук менен өзүбүздү алдоодон алысташыбыз керек да. Ачык сөз айтышыбыз керек. Кыргызда жакшы сөз бар, ооруну жашырган өлүм ашкерелейт дейт. Сойкулук көбөйөт дейт. Сойкулук 90-жылдан бери азайып келатабы? Сойкулук Гүлжигит мырза абдан жакшы билет, баарыбыз билебиз. Бишкекте бүт министр, депутат, даже министр МВДнын мурдагы министрлердин сауналары бар. Жап-жаш кыздарды ошакта сойку кылып чыгарган. Ош базарына жанына барып көргүлөчү. Кулиев көчөсүнө барып көргүлөчү, эмне болуп атат. Мындай жөн эле бул жердечи патриоттук, анан ыйыкпыз, анан тазабыз, тигиле эле бүгүн конкреттүү тапшырма мен оюмча эмне? Дүйнөдө согуш болуп атат. Дүйнө бүгүн өзгөрүп жатат. Биздин мамлекетке чоң коркунуч келип жатат. Тез арада казино эмес, мен айтып атпаймынбы? Мен айтышын айтайынбы? Мен бул өкмөттүн коргоочусу дагы эмесмин, жактоочусу да эмесмин. Мен бир нерсени айтайын. Мисалы жана асман деп атпайбы? Утопия. Асман утопия. Мен мисалы айтып атам, боло турган нерсе болот, болбой турган нерсе болбойт деп атам. Болгону айтып атам, азыр кандай гана мүмкүнчүлүк болбосун, иш орундан түзүп берейли деп атабыз. Мына Гүлжигит мырза туура айтып атасыз, демография деп. 1,5 миллион, 2 миллионго жакын жаштарыбыз үй бүлө кура турган, балдарын бага турган, балдарына тарбия бере турган жаштарыбыз баары чыгып кетти. Мисалы демография. Тактаксандар менен сүйлөбөйлүбү? Эми жумуш орундарын тактаксандар боюнча айтайын. Мына жумуш орундарын түзүп бериш керек деп айтып атабыз да. Канча салык? Ошо казинону ачпай туруп түзсө. Мен дагы бир жолу айтып атпаймынбы? Казино болобу, башка ири долбоорлор болобу, иш орундарын түзүп, Кыргыз мамлекетинин жарандарын мамлекетке кайтарып, мына бүгүн кыргыздар эмес, биздин мамлекетке орустар, белорус, украиндер көчүп келип атат. Көчүп келип атат бүгүн.
Ошолордун баарын эске алып, кийинки жарым жылдык, кийинки 1 жыл ичинде бизде өтө оор кырдаал болот. Санкцияларды эске алуу менен, мамлекетте геосаясий абалда өзгөрүүлөрдү эске алуу менен аракет кылышыбыз керек деп атам мен. Дагы бир жолу айтып атпайм, бул өтө маанилүү нерсе. Бизде азыр интернетте мени каргап шилеп атышат, Мавлян тигил, бул каргап шилегенде эмне мени? Эртең жумушу жок отурса, акча ачка отурса, үй бүлөсүн бага албай отурса, биз ошолорду ойлойлу. Анан мен дагы бир жолу айтайын, тиги 2 миллиард салык түрүндө эле чөт деп атат. Бул жерде мультипликативдик эффект же эффект домино деп коет. Мына мен өзүм иштегем. Швейная промышленностьтун бир жагы ошол алат. Биринчиден таксисттер иштейт. Биздин Пишпром иштейт. Тамак аш, кафе, ресторандар иштейт. Отелдер иштейт. Обменное бюро, банк бүттүк иштейт. Эң башкысы бул жерде туризм өнүгөт. Бүгүн мына Капчыгайга баратканда Кытай, орус, өзбек, татар, биякта түркмөн, тажиктердин баары бул жакка келип иштейт. Бирок мен дагы бир жолу айтайын. 2000-жылкыдагыдай беспредел болбош керек. Катуу тартип менен иштеш керек. Канча жумуш орду түзүлөт деген суроо болду. Ал канча казино, кайсыл жерге ачылат, ошондон көз каранды. Бишкек, Ысык көл, Ош, мына мен оюмча приоритеттүү ача турган жерлерди. Ушул жерде ушул суроого кайрылабыз кийинчерээк. Бул жакта социалдык тармактарда дагы көп талкуулап сөз кылып атышат. Анан социалдык маселелер жаралат мунун артынан дегендер да көп болуп атат да. Бул казинонун ачылышына каршы болупчу, анан канчалык кепилдик бар ушу социалдык маселелер жаралбайт деген. Мисалы, жөнөкөй эле мисал келтирсек, үй бүлөлөр ажырашып кеткен убагында, бул казинонун айынан азырчы кандай болот деген пикирдесиз? Мен ошол кошулам, карапайым элибиздин чочулоолоруна кошулам. Анткени мен көрүп эле жүрөм. Мындай атайын издеген жокмун алардычы. Көчөдө деле мындай басып кетип атканда деле бирөө тилемчилик сурап калат, акча сурап калат. Анан мен кичине убактым болсо убакыт бөлүп текпеган сурайм да. Жакшынакай жигиттер. Ушундай болду эле байке, кичине бир 100 сом берип туруңузчу, 20 сом берип туруңузчу. Мындай болуп калдым. Жумушум бар эле, бала чакам бар. Азыр үйүмдү да алдырып койдум. Кыйналып атам. Же жумуштан жок, же акчадан жок, же үй бүлөмдөн жок, же үйүмөн жок деп ошондой сызга батып калгандар да. Көрдүңүзбү? Бул ошол туура эмес саясаттын кесепети. Биз мына Мавлян мырза айтып атпайбы, 2 миллиардга жакын киреше түшөт, сомго жакын дейт. 2 миллиард сом бул тишин кирин соро турган эле бир кичинекей эле нерсе, мындай. Кичинекей эле нерсе да. Кыргызстан экономикасы үчүн деле. Кыргызстан экономикасы анчалык эле чоң эмес. Бирок ошол Кыргызстан экономикасы үчүн дагы бул жерде 2 миллиард сом бул арзыбаган нерсе да. Ошо 2 миллиард сом үчүн аябай чоң рискке кириштин кереги жок. Бул жерде сырттан келген адам арам акчалар бар да. Адалдоо, легализация преступных доходов дейт. Чет өлкөдө келген немелерди, кумарканалардын атын колдонуп туруп, бул жерде ошол акчаларды адалдоо максаты турат да. Бул жерде 2 миллиард сом бул болбогон эле нерсе. Анан жанагы такси тиги бул мындай эффект домино деп атпайбы? Эффект домино бул жерде кичинекей эле нерсе болот да. Кичинекей. Биздин ички дүң продукцияга болгон таасири кичинекей болот. А мен бул жерде азыр алыс кетпей эле, биздин кен байлыктарыбыз боюнча айтып кетейин. Бул эми сындагандан кийин сунушунда айтышым керек да. Мына бизде Кыргызстанда жылына 40 тоннадан 50 тоннага чейин алтын чыгып турат. Кумтөрдөн, таяк баарын кошкондо. 40-50 тонна алтынды көбөйтүп көрүңүз өзүңүз. Бүгүнкү базар баасы менен. Чыгашасын чарып салганда 2,5-3 миллиард доллардык таза киреше турат. Ошонун канчасы буйруп атат айнан-айын? Кыргыздарына сурайлычы. 2,5-3 миллиард доллардын жылына. Мен бир эле алтынды айтып атам. Ал жерде башка кен байлыктар боюнча дагы толгон токой немелер бар да, мына байлыктарыбыз бар. Эсепке алынбаган, урдалып аткан. Мен айтмакчы элем, эгер бийликтин күчү жетсе, духу жетсе, Садыр Жапаров, Акылбек Жапаров чыгып ошолорду элдикин элге. Биз кумарканада, капкаякта кумаркананы ачып алып 2 миллиард сом үчүн 2 миллиард сом азыр бүгүнкү курс менен канча болуп атат? Ашып барса жанагындай бүгүнкү курс эми улам менен ойноп атат, 80 80 тегереги. 20 миллиондон мейли 25 миллион доллар. 25 миллион доллар. 2 миллиард доллар менен 25 миллион долларды 2,5 миллиард доллар менен экөөнү салыштырып көрүңүзчү. 2,5 миллиардтын
10% канча? 250. Анда 2,5 миллиардтын 1% 25 миллион доллар болуп атат. Эми тиякта 100% бизге 2,5 миллиард, 2 миллиард доллар алып келе турган даана ачык бир мындай көрсөткүч турганда, биз каякта ал бизге 2 миллиарддын кереги жок экен. 2,5 миллиарддын кереги жок экен. Биз андан көрө аларды унутуп коюп эле, могул жакта 1%, ошо 25 миллион сом, 25 миллион доллар түшсүн деп, ошого мындай фокусту жасап атабыз да. Акыл барбы бизде? Карапайым элде бар. Ошо министрлер кабинетинин башында турган аты да Акылбек. Акылбек Жапаровдун башы жетет буга. Бирок ага доху жетпейт. Анткени ал говорящая голова болуп атат да. Былтыр Садыр Жапаров айтты. 7 област ачабыз деди. Анан кайра элдин нараачылыгын көргөндөн кийин ачылбайт, мен бето коем деди. Туурабы? Кымгатам, аягына чыгып кайсың болобу? Анан ошондой деди, эми быйыл говорящая голова болуп активисттер чыгарып атышат. Анан тиги неме өзү чыгып атат. Акылбек Жапаров өзү чыгып атат. Акылбек. Эми мен мындай цифралар менен далилдеп бердим да. 25 миллион доллар түшсүн деп өзүнүн ички ресурсубуз 2 миллиард, 3 миллиард долларга көңүл бурбашыбыз керек экен. Анан айындар 2,5-3 миллиард доллар мененче Кыргызстанда жылына 100 миң деген орундар түшсө болот. Мен бир жумуш ордун түзүү үчүн мен өзүм экономист, финансист катары айтып атам. Кыргызстанда жумуш ордун түзүүнүн, ар бир жумуш ордун түзүүнүн өздүк наркы аябай төмөн. Керек болсо 3 миң, 5 миң доллар болот бир жумуш ордун түзүү. Өтө баягы жогорку технологиялар Вакытка да карайлы, ушул кумаркана ачуу маселеси былтырда жогорку кеңеште талкууланып каралбады беле. Анан президент кумаркана ачуу демилгесин колдой тургандыгын билдирип аткан да буга чейинчи. Анан Ысык көл менен Баткенде эле эмес, бардык областтарда ачылсын деген сунушумду берип атам. Бардык деп айтты да. Анан негизи эле ушу бардык областтарда ачылганы туура эле болобу? Мен дагы бир жолу айтайын, мен дагы өкмөт Бирок бүгүн толуктай кетейинчи. Бирок бүгүн президент ушул коомчулуктун нааразычылыгын жарата турган болсо, эгер бул долбоорго вето коюуга даярмын деп билдирди. Мындай да, дагы бир жолу айтып кетейинчи, мен бул казинонун ишмердүүлүгү боюнча Садыр Жапаров дагы, Акылбек Жапаров дагы жок кезде айтып келгем да. Бул 2012-жылдан бери айтып келе жатам. Бул мен позициям депчи. Бул аябай маанилүү нерсе. Гүлжигит мырза кыйыт айтып кетпеди, тиги говорящий баштарды айтып атат депчи. Мен принциптерим андай жол бербейт да, биринчиден. Экинчиден, мен жана сунуштап кеттим, мыйзамды иштөөдөн алып өтүш үчүн, мындай көрүш үчүн Борборго, Ошко, Көлгө ачыш керек. Анан жарым жыл, 1 жыл көрүш керек. Жанагындай беспредел болуп, неме болсо, ал жагын көрүш керек. Жаап коюу тез эле. Сиздин сурооңуз боюнча, мына Гүлжигит мырзага суроо берип атасыз, канча үй бүлө ажырашты, эмне болду депчи. Казино иштеп турган 10 жылда деп коелу, 10 жылда 1000 үй бүлө ажырашты дейли. 1000 үй бүлө ажырашты дейли. Бүгүн Россияда эле 1 миллион 200 миң адам жашайт. Ошонун 10%-ын эле алсак, 100 миң деген адам бүгүн тентип, 100 миң деген жаштарыбыз ошол жакта бузулуп, ажырашып, үй бүлөлөр талкаланып, балдар жетим калып атпайбы? 100 миң деген адам. Мен болгону айтып атам, мен болгону эле айтып атам да. Мыйзам чегинде жакшы ишканаларды, казинолоо башкаларды ачайлы, ошолорго иш орундарын түзүп берели деген ойду айтып атам. Бул ойду мен 2012-жылда айткам, 2 жыл башта да айткам, мына бул жылда айтып атам. Анан бир демилгени, мен билбейм тиги Жапаров мырзанын позициясы кандай болот. Бир демилгени баштагандан кийин ошону аянат чыгарып туруп көргөзүш керек. Таза иштеп. Бул жерде мындай да, мен дагы бир жолу айтайын, урматтуу интернет көрүүчүлөрү, мен делечи унчукпай, жакшы сүйлөп, мына аз депутаттар кече көрдүңүздөрбү? Ой, эл каршы болсо мен каршымын депчи. Кандай эл каршы болсо ал каршы? Биз деген мамлекеттүүлүк, мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн популярдуу эмес чечимдер деп коет. Кээ бирде элге эмес, эми эл деп биздеги 5 киши чыгып эле эл болуп атпайбы? Интернетте отуруп алып 5 киши деле эл болуп атпайбы? Андай эмес.
коомчулуктун бир бөлүгүнө жакпаган чечимдерди кабыл алуу да керек. Непопулярные меры деп коет. Маргарет Тэтчер убагында бүтүндөй 10 000 деген адамдар митингке чыгып, 13 адам ачкачылыктан өлүп атканда дагы өзүнүн чечиминен баш тарткан эмес. Мен ошону айтып атам бул жерде. Мына Гүлжигит мырза жакшы билет, жакшы кен байлыктар боюнча айтып атат. Уран боюнча иштетели дедик. Эмне болду? 5 эксперт чыкты айылдан. Келиңиз, Мавлян мырза. Экология боюнча эксперт чыкты, уран боюнча чыкты, айтты иштетпейбиз дейт. А казактар иштетип атат, дүйнөдө экинчи орунда турат. Казактар. Эмнеге биз иштебейбиз? Мисалы, редкоземельные металлы. Мисалы, темир бизде толтура, тоо болуп жатат. Казыш керек. Алюминий толтура, казайлы. Иштейли, заводдорду курайлы, фабрикаларды курайлы. Адамдардын айлыгы 100 000, 200 000, 300 000 сом болсун. Жашнакай үйлөрдү курсун, ипотека квартираларды алсын, машиналарды алсын. Биз бир жашнакай өнүгөбүзбү же минтип эле буттан тартып эле отура беребизби? Мен кумарканалар ачылса түйүнө кетебиз. Кумаркана, мен дагы бир жолу айтайын. Мен бул позициям боодагы айтып келгем, бул экономиканын бир кичинекей эле бөлүгү. Анда эске албай эле ойлон да. Чоң долбоорлорду айтып келатам да. Ошолорду ишке ашырып, азыр бардык мүмкүнчүлүктү колдонушубуз керек деген позиция. Акыркы суроом болсун сиздерге, Гүлжигит мырза, сизге болсун. Сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, ошо Киреше булагын башка тармактар менен деле көбөйтсөк болот деп, ушул тууралуу кеңири айтып кетсеңиз. Ушул тууралуу жанагы кененирээк ачып кетейин. Могу мисалы биринчи Мавлян мырзанын жанагы суроолоруна жооп бергенче, жанагы азыр ансыз деле ажырашуулар болуп атпайбы? Бул жерде деле ажырашуу болсо боло берет да дегендей кылып мындай айтып атат да. Сөз бурмалабаңыз. Мен айтып атам, мындай Гүлжигит мырза. 1 миллион эфир турат. Мен айтып атам, Россияга барып иштеп, кыйналгандар, ажырашуу көп болуп атат ошол жакта. Ооба, эми ошол ажырашуулар көп болуп атат. Бул жерде деле ошондой абоненттер ачуулуу калдырбайбыз. Бул жерде анс деле ажырашуулар болуп атпайбы? Ошол саясат, ошол ажырашуулар дагы либералдык саясаттын кесипети болуп атабы? Могу жаңы туура эмес саясаттагы ошол туура эмес кесепеттердин санын ого бетер арбытат. Туура эмес саясаттарды туура эмес кесепеттердин туындусу болот да. Үстөккө босток болот деп айтып атам да. Бул бир. Экинчиси жанагы Садыр Жапаровдун тили менен сүйлөйүнчү азыр. Садыр Жапаров жана Кыянат деген китебинде 6 декабрда 2012 жылы туулган күнүндө жазган китеби бар. Кыянат деген. Кумтөр боюнча. Баягы эле Кумтөргө айтып кетейин, жана элибиз аз алданып атпайбы? Кумтөрдү алдык биз элибизге. Жыргап атабыз, бюджет толуп атат деп. Чындыкка дал келбейт ал сүйлөмдөрчү. Бул декларация. Өзүңүздөр эсептеп көрүңүздөр. Калькуляторду алыңыздар дагы. Садыр Жапаровдун өзүнүн сөзүндө бар. Күнүнө 120 килограммдан 150 килограммга чейин алтын чыгат деген. Жылына 365 күн бар. Мейли 165 күндүн сиздер жумасына жана жылына 52 жума болсо, 52 жуманы 6 күн иштейт деп коюңуздар. 52-ни 6га көбөйтүңүздөр. Анан 120дан 150ге чейин көбөйтүп коюңуздар. Ушунча тонна алтын жылына Кыргызстандан чыгат. А бирок сиздер билесиздер, расмий түрдө жана Кумтөр элик кылып турганда, ошол башкарып атканда 17, 18, 16 тонна чыгып аткан. Быйыл алдык дегенде, мына колго алдык, тышкы башкарууну киргиздик деген учурда 14,3 тонна гана алтын өндүрүлдү. Мынаке алтын байлык аякта жатат. Биз фокусту, басымды ушул улуттук байлыктарыбызга карайлы. Анан дышында айтып кетели. Мына Катарга окшогон, Дубай, Сауд Арабиясына окшогон өлкөлөрдө тышкы жанагы могу Киреше булактары, улуттук байлыктары да алардыкы, нефти сатышат. Нефт сатканда алар нефттин 83, 84, 85% бюджетине кайтып келет. Ошонун эсебинен булар наристелерге, жаңы төрөлгөн наристелерге эсеп ачып $80 000, $100 000 эсебине которуп коет. Алар асмандан жаап эле турат да ал акча. Улуттук байлыкты ошо алып келип туруп, ошо бюджетке 87-80 тегерегенде пайызда бюджетке түшүрүп туруп, ошону немеге берип атат да, элге таркатып атат. Россияда ушул көрсөткүч, могу кечеки мына азыр согуш болуп атканда Россияда да азыр ичинде аябай чоң согуш болуп атат. Либералдар менен согуш. Либералдар башкарып турган Россияда ошол Орусиянын байлыгынын 30%-ын тегереги гана орустарга келип түшүп, калганы сырттагы ошо либералдык күчтөргө кетет эле. Мына Кыргызстанга келип карайлы эми. Кыргызстанда
Өзүңүздөр караңыздар. Ушунчаган биз жана миллиарддаган долларларды айтып атпайбызбы? Бирок бюджетке жанагындай илгерки канча түштү дегенде социалдык төлөм, ушунча салык төлөдү, ушунча дивиденд төлөдү. 2 миллион сомду дивиденд деп төлөгөн учурлар болгон. Эми бул уят да. Бизде эч качан ошолордун баарын кошуп келгенде 10 миллиард сом, 14 миллиард сом, 7 миллиард, 6 миллиард ушундай эле сомдор болгон да. Бул деген уят нерсе, айланайындар. Ошондуктан бизде улуттук байлыктарыбыздын эч качан 5-10%дан ашканы, андан жогорусу түшкөн жок. Биздин бюджетибизгечи 90%дан ашыгы чыгып кетип атты. Ошондуктан келгиле туугандар, биз улуттук байлык үчүн күрөшөлү. Жанагы эски садырды колдойбуз биз. Жанагы эски садыр Жапаровдучу. Ал анткени ошо күнүнө 150 килограмм алтын чыгып атат ошолорду. Айтып өттүк. Мавлян мырза, бул жерден акыркы суроом болсун ушу сизге. Бүгүн Гүлжигит мырза өзүнүн Facebook баракчасында сиздин бөлүшкөн постуңузду бөлүшүптүр да. Ал пост 2013-жылы 10 майда ушул депутаттар 2012-жылы 13-жылдары 12-жылы кайрадан ушул мыйзамды көтөрүп чыгышпады беле? Казино ачуу боюнча. Бирок сиз эмнегедир ал жерде каршы пикириңизди билдириптирсиз да? Эмне үчүн? Аны алма менен башка болчу. Жок, Гүлжигит мырза, мындай сиз эми жаш бала же неадекватный киши эмессиз да. Мен адекваттуу болгон үчүн таксирлерди болгону мына сый урмат менен жаман айткан жокмун, туурабы? Жашынакай аргумент, факты менен айтыш керек деп атам, Бул менин постумда. Мен постум. Гүлжигит мырза кече түнү менен казып алып чыгыптыр. Эң туура. Мен жана сөзүмдүн башында дагы айткам. Мен 2012-жылы дагы ага чейин 2002-жылы казинода иштеген адам катары бул менин жарандык позициям деп айтып атам. 2012-жылы алып чыкканда да мен айткам, депутаттар, силер аткаруу бийлигинин иши менен казино менен ишиңер эмне? Себеби мен жана уккам да акча берип жанында кылганчы. Өкмөт мына аткаруу бийлиги жумушун жүргүзсүн. Мыйзам жазып бериле, силер карагыла, жактыргыла же жактырбагыла. Бирок силер ошо мыйзамды жазып атканыңар бул деген мошенничество, силер ошого лобби болуп, ошо кызыктар адам отуруп кылып атасыңар. Мына бул пост ошонун бири. Мен депутаттарга айтып атам, депутаттар, мурдагыдай болуп, эки депутатты акча алып алып, бириң жаат, бириң ачканды токтоткула. Конкреттүү түрдө аткаруу бийлиги, анын ичинде экономика министри программанын негизинде мыйзамды жазып алып барат, ошону талкуулагыла, жактырсаңар иштейт, жактырбасаңар жаап салла деген пост булчу. Анан бул жерде эми бизде адекваттуу адамдар менин оюмча түшүнүш керек. Ал эми неадекваттуу адамдар эми ардемсен жаап, мен эле сөзүмдү тескери бурап чыгарып, жаман көргөзгөн эми ал Кудайдын алдындагы иш. Кымбатай, мага да уруксат берип коюңуз анда, мүмкүнчүлүк. Урматтуу оппоненттер, эки тарапка тең 1 мүнөттөн убакыт берели. Азыр кумаркананы ачуу боюнча лобби иштери жүрүп атат. Убагында ошол депутаттар лобби иштерин жүргүзүп ачабыз дегенде Мавлян мырза 2013-жылы каршы чыккан, пост жазган, аны мен бөлүштүм. Бул жерде мындай болуп атат да. Эгер ошол лобби иштерин башкалары кылса, Мавлян мырза аларды сындап чыгып атат. Бул адекваттуу эле жооп да. Бул лобби иштерин депутаттар эмес, башкалары кылса, анда бул мындай мыйзам ченемдүү көрүнүш сыяктуу болуп калып атат да. Башкалары өкмөт деген. Тактап айтсаңыз, башка калды. Тактап айтыңыз. Жок, башкалары деген мындай азыр 2013-жылы Жогорку Кеңештин депутаттары кумарканаларды кайра ачабыз дегенде Мавлян мырза сындап чыгып атат. Депутаттарды сындап чыгып атат. Лоббиге алданбагыла, акча албагыла киришпегиле деп. Каршы чыгып атат. Эми бул жерде ал кезде лобби болгон да. Лоббини депутаттар жүргүзгөн. Ал азыр лоббини жарандык активисттер, өкмөт өзү жана башкалар жүргүзүп атат да. Азыр анда боло берет деп атат да. Лоббини башкалар, бул жерде мындай жыйынтык чыгып атат. Лоббини башкалар кылса болбойт, лоббини биз кылышыбыз керек деген жыйынтык чыгып атат. А тигилер акча алды деп атат. Мына өзүнүн сөзү. Алар акча алып ошондо лобби кылды деп атат. Анда бул жерден орусча айтканда автоматически вытекает мындай логический логическое заключение да. Анда ошолор жасаган нерселерди силер жасап атасыңарбы? Мавлян мырза. Логикага туура келбей калат. Жок, азыр силер лобби депутат деген представительный орган деп коет, ал эми өкмөт бул исполнительный орган деп коет. Мен айтып атам, иштин бардыгын өкмөт алып барыш керек, депутат мыйзамды кабыл алыш керек же кабыл албаш керек деп атам. Мен айтып атам. Алар мыйзамды кабыл алалы деп чыкканда. Эми ошону сиз укугу бар эле да. Жок, мыйзамды депутат жазып чыгып атат. Мыйзамды. Азыр
экономика министри айтып атат. Экономиканы Алар көтөрүү максатында мыйзам чыгаруучу орган катары мыйзам чыгара алат биз да алар. момундай мыйзамды жазып атабыз депчи. Бир аз логика болуш Жок, керек. мыйзам чыгаруу органын сен мыйзам чыгарба дегендей кылып атасың да. Айтыңыз, элдер уксун. Келиңиз. Айтыңыз. Гүлжигит мырза, Тиги адекваттуулар бизге өздөрү акыркы тактап сөз алат да. берилет, ошону менен талкууну жыйынтыктайбыз. Болду, бүттү. Макул, рахмат. Сиздерге убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен биздин талкуу берүү соңуна чыкты. Сак саламатта туруңуздар.